Алымкадыр Сабырдинович, мына бизде азыр Кыргыз фарм ишканасы ачылды да, толук кандуу ишке кирдиби, кире элекпи? Рысбек Исламович, азыркы кезде ал кирди, но бирок биздин каражаттарды билесиздер, Садыр Нуркожоевич өзүнүн эмесин бөлүп берген, бирок каражат аз болуп, мен ойлоп атам, ал полностью акыбат кылыш үчүн чоң каражатты акырындап таап биз киргизебиз. Ишке кирип калса, мына медицина тармагында эң көп колдонуучу зат бул физраствор, глюкоза, суюктуктар да. Бир да суюктук чыкпайт бизде азыркы учурда. Туурабы? Кошуна мамлекеттерден алабыз. Же чыгабы азыркы учурда? Раствору деле инфузионный терапияга керектүү суюктуктар. Рысбек Исламович, сиз абдан жакшы суроо бердиңиз. Бизде чыкпайт, бирок уже даярданып атат чыгарганга, өзүбүздүкүн. Ушул суюктуктарды чыгарыш керек да, эң керектүү заттар да буларчы. Эң биринчи ошого басым жасап чыгарсаңыздар жакшы болот. Андан тышкары мына мамлекеттик дарыканаларды ачабыз деп жатасыздар да, Кудай буйруса ачылып калса, сиздер мына региондон баштасаңыздар жакшы болот эле. Себеби региондо дары дармектин баасы абдан кымбат. Биздин жарандар абдан муктаж да дары дармекке. Кымбат болуп атат, андан Бишкек шаарынан алдырышат да, ушул жака басым жасаш керек да. Оюңуз кандай ушуга? Рысбек Исламович, сизге рахмат. Мен да ошентип ойлойм. Эми үчүн дегенде региондорго жеткенче дары баягы ортосундагы жол расходу деп чоңоюп кетип атат, 4-5 эсечи. Биринчилерде болбосо мамлекеттик эмелерди, аптекаларды региондордон сиздин предложенияны дайыма алып кыла Абдан баштайбыз. жакшы болот эле. Колдойбуз, ишиңиздерге ийгилик.